Социалдык тармактарда Айгүл Жапарова менен Жамиля Исаева эң таасирдүү 50 айымдын катарына киргени тууралуу маалымат тарады. Бул рейтингди ким түздү жана маалымат кайсы булактардан алынды? Чекит медиа текшерип көрдү. Жаңылык 11 мартта 24 кечи басылмасында преемник телеграм каналына шилтеме берилип жарыяланган. Анда постсоветтик мейкиндиктеги саясаттагы эң таасирдүү 50 айым тизмектелгени айтылат. Аталган телеграм канал мындай рейтингди 8 мартта чыгарган. Анын сап башында Россиянын Федерация кеңешинин башчысы Валентина Матвиенко турат. Мындан тышкары алдыңкы бештикте Азербайжан президентинин жубайы Мехрибан Алиева, Россиянын социалдык маданий демилгелер фондунун президенти Светлана Медведева, Өзбекстандын президентинин жубайы Зироатхон Мирзиёева жана Молдованын президенти Майя Санду ээлеген. Биринчи айым Айгүл Жапарова 16 орунда, ал эми жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева 28 орунда болгон. Маалымат башка беделдүү басылмаларда чыккан эмес. Преемник телеграм каналынын 31 миңден ашуун катталуучусу бар. Ал көбүн эсе Россиянын саясатына байланыштуу жаңылыктарды чыгарып турат. 2023 жылдагы аталган канал дал ушундай рейтинг жарыялап, Жапарованы бул тизмекке киргизген. Журналисттер преемник телеграм каналынын беделдүү экенине шек жараткан бир нече жагдайды аныктаган. Мындан тышкары аталган телеграм каналда тамашалуу посттор байма-бай жарыяланып турат. Мисалы Курманбек Бакиев, Аскар Акаев, орус саясатчысы Жириновский тууралуу шакабалуу маалыматтарды Нежный пиарщик деген телеграм каналдан алып бөлүшөт. Мындан тышкары рейтингди түзүүдө манипуляциянын жалтырак орогуч аттуу түрү колдонулганы айтылат. Жалтырак орогуч бул объектти позитивдүү сүрөттөгөн, бирок маңызы боюнча эч кандай кабар бербеген жалпы сөздөр. Мүнөздөмөлөр ушунчалык бүдөмүк болгондуктан аларды кандайдыр бир объектке колдонууга болот, бирок ошол эле учурда аларды жокко чыгарууга жана жалган деп айтууга болбойт. Жыйынтык постсоветтик мейкиндиктеги эң таасирдүү айымдардын рейтингин россиялык преемник телеграм каналы түзгөн. Аталган канал беделдүү басылмаларга же расмий булактарга таандык эмес.